Ош мамлекеттик университети ыйман гимназиясы. Жаңы тарых 8-класс. Даярдаган мугалим Оматалиева Жумагүл. Саламатсыңарбы балдар? Биз өткөн сабакта силер менен 1640-1660 жылдардагы Англиядагы буржуазиялык революция жөнүндө өткөнбүз. Алгач өтүлгөн теманы бышыктоо максатында суроолорго кезек берсек. Биринчи суроо. Англиядагы буржуазиялык революциянын чыгышына түрткү болгон акыркы окуя кайсы? А. 1640-жылы Карл Бирдин парламенти таркатуусу. Б. Карл Бирдин католик дининдеги француз принцессасына үйлөнүшү. Экинчи суроо. Карл экинин бийликтен кетүүсүнө эмне себеп болду? А. Абсолюттук монархиялык бийликти кайрадан калыбына келтирүүгө аракеттенүүсү. Б. Парламентти таркатуусу. Жогорудагы суроолорго жооп жазасыңар. Тема 18-кылымдагы Англия өнөр-жай революциясы. Бүгүн биз силер менен 18-кылымдын биринчи жарымындагы Англиянын саясий турмушу, өнөр-жай революциясынын өбөлгөлөрү жана өнөр-жай революциясы, өнөр-жай революциясынын коомдук турмушка тийгизген таасири жөнүндө маалымат алабыз. Англиядагы 18-кылымдагы саясий турмуш. Англияда 18-кылымда парламенттик монархия бекемделген. Мыйзам чыгаруу органы парламент болуп калган. Өлкөнү башкаруу парламенттин жана министрлер кабинетинин колунда болгон. Саясий бийлик ири жер ээлөөчүлөргө, аристократтарга жана жогорку буржуазияга таандык болгон. Англиянын 5,5 миллион жашоочусунун 250 миң гана шайлоого катыша алган. 1707 жылы Англия менен Шотландиянын биригүүсү жарыяланып, мына ошол окуядан кийин өлкө Улуу Британия деп атала баштаган. Англия тышкы саясатта Европада башка күчтүү державанын пайда болушуна жол бербөө үчүн аракет кылган. Ошондой эле жаңы колонияларды басып алууну көздөгөн. Англиядагы өнөр-жай революциясы. Мануфактурага негизделген өнөр-жай коомчулукту камсыз кыла албай калган. Экономиканын өсүшүн тездеткен прогрессивдүү өндүрүш түрүнө муктаждык пайда болгон. Мезгилдин талабына жараша кол эмгегин машинага алмаштырган фабрикалык заводдук өндүрүш өнүгүүнүн жаңы түрү болуп калды. Дал ушул машинаны пайдалануу менен мануфактурадан фабрикалык өндүрүшкө өтүү өнөр-жай революциясы деп аталат. Алгач эле өнөр-жай революциясы жеңил өнөр-жай тармагын камтыган. Алгачкы машиналар ушул тармакта ойлонуп табылган. 1733 жылы Джон Кеймден токуу станогу токуу өндүрүшүнө күндөшүн шарттаган. Ал болсо ийрилген жиптин жетишсиздигине алып келген. 1764 жылы Джеймс Харгривстин механикалык жип үйрүүчү станогун ойлоп тапкан. Анын натыйжасында эмгек өндүрүмдүүлүгү 20 эсеге өстү. Ал эми Эдмунд Картрайттын механикалык токуу станогу болсо эмгек өндүрүмдүүлүгүн 40 эсеге жогорулаткан. 1769 жылы Ричард Аркрайт дүйнө жүзүндөгү алгачкы фабрикалык ишкананы негиздеген. Эң негизги революция 1765 жылы шотландиялык Джеймс Уаттын биринчи буу машинесин табуусу болгон. 1771 жылы Англияда алгачкы жип үйрүү фабрикасы ачылган. Мынакей балдар, силерге айтып жаткан жеңил өнөр-жай тармагындагы машиналар жана Джеймс Уаттын буу машинеси. Өнөр-жай революциясынын өбөлгөлөрү. Революциянын болушуна, өнөр-жай революциясынын болушуна эмнелер себеп болду? Биринчи себеп феодалдык абсолюттук режимдин кулашы. Бул Англиядагы буржуазиялык революциядан кийинки феодалдык үстөмдүктүн кулашы. Экинчи агрардык революция жана колонияларды эксплуатациялоо жүргүзгөн согуштар. Үчүнчү, ошол жүргүзүлгөн согуштардын эсебинен Англиянын товарларды сатып өткөрүү рыногу кеңейген. Төртүнчү, калктын санынын өсүшү. Калктын саны көбөйгөн сайын калкты колдоо жасалган товарлар менен камсыз кылуу мүмкүн болбой калган.
Бул дагы өнөр жай революциясынын негизги себептеринен болуп саналат. 5. Чейки заттардын көптүгү жана мануфактурадагы жумушчулардын атсиздигинин көбөйүшү. 6. Илимий ачылыштар. 18 кылымдагы англиялык коомчулук жана өнөр жай революциясы. Өнөр жай революциясы Англиянын коомчулугуна кандай таасир тийгизди? Өнөр жай революциясы коомдун эволюциясына зор таасир тийгизген. Экономикалык өнүгүүнүн тездеши жана жашоо тиричилигинин жакшырышы менен калк бир кылым ичинде 5 миллиондон 18 миллионго чейин жеткен. Калктын негизги табы буржуазия менен жалдама жумушчулар болуп калган. Коомдо жиктелүүнүн күчөшү карама-каршылыктардын күчөйүшүнө алып келген. Жумушчулар союзун түзүү чектелген, анткен менен жумушчулардын кыймылы күчөгөн. Ага мисал луддизм. Аны жактоочулар жакырчылыктын, жумушчулардын эзилүүсүн машиналардын айынан деп түшүнүшкөн жана машиналарды талкалашкан. Жыйынтыктап айтсак, аталган революция Англиянын дүйнөдөгү эң күчтүү капиталисттик державага айланышына жол ачкан. Ошондой эле экономикасынын гүлдөп өнүгүшүнө өбөлгө түзгөн. Эң башкысы Европадагы өнөр жай цивилизациясын жараткан. Тапшырма балдар. Өнөр жай революциясынын мезгилиндеги эң ири техникалык ойлоп табууларды тизмелеп жазгыла. Башкача айтканда, 16-17 кылымдагы илимий изилдеп табуулар, техникалык ачылыштар, илимий ачылыштар жөнүндө жазасыңар. Экинчи, коомдук турмушта өнөр жай революциясы кандай роль ойноду? Бул боюнча кенен өзүңөрдүн оюңарды билдиресиңер. Ушуну менен сабак аяктады. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.